Bu menен hiç mümkün emas. Taptakır mümkün emas. Кыргызстандын учурдагы антикоррупциялык саясаты баш этегин таппай калган, чиелешкен суроолорго жем таштаган көрүнүшкө айланды. Жемкорлукка каршы күрөштүн оң жактарынан көрө терс жактары көбүрөөк байкалып жатканын айткандар басымдуу. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн мындай таасири эч кимге билинбей турат да, элге белгисиз болуп атат. Кайрадан өнүгүп атпайбы? Мына коррупцияны токтотуш керек болгондо эмне үчүн жеп ичип туруп качып кетип калышат? Ушул коррупцияга каршы деген сөз ушулбу? Жок, бул туура келбей калып атат. Элдин башын маң кылып коюшт азырчы. Жеп алышат да, жеген адам эмне? Коррупционер эмеспи? Коррупция дегенде мына премьер-министр өз жооп бериш керек эле. Буларды кантип кылабыз биз? Алгач кайсыл бир атка минерге байланыштуу кылмыш иши козголушу тууралуу сөз тарап. Андан көп узабай айтылып жаткан жарандын өлкөдөн чыгып кеткенине байланыштуу издөө жарыяламай адаты көнүмүшкө айланганы сындалат. Мисалы алсак, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев Баткен аркылуу Тажикстанга өтүп, АКШга кеткени белгилүү болгон. Ошол бойдон дайынсыз. Конечно, өкүнүчтүү ушундай болуп калды. Андан соң кылмыш иши козголгон УКМКнын мурдагы башчысы Бусурманкул Табалдиев мамлекеттик каттоо кызматынын экс-төрайымы Алина Шайыкованы укук коргоо органдары таппай калышкан. Бул адамдарга издөө жарыялаганы менен андан майнап чыкпай келет. Ишим. Эч кандай коррупция менен күрөшүү болгон жок. Ошо ордунда турат. Бул деген сөз артка кетип атабыз деген сөз. Артка ар бир минутта артка кетип атабыз. Акыркы кездери коомчулуктун талкуусуна түшкөн автотранспорту каттоо, айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Насирбек Алмаматовду милиция таппай жатканы белгилүү болду. Жогорку соттун токтомунун негизинде аны камакка алууга барган милиция жашаган дарегинен таппай издөө жарыялады. Бишкек шаардык транспорт каражаттарын жана айдоочулар курамын каттоо бөлүмүндө коррупциялык схема токтотулду. Насирбек Алмаматов 2018 жылдын ноябрь айында кармалган. Улуттук коопсуздук комитети айдоочулук күбөлүктү берүү боюнча коррупциялык схема түзгөн деп айыптап, атайын тасманы да жарыялаган болчу. Ошондон кийин Бишкектин Октябрь райондук соту Насирбек Алмаматовду пара алууга айыптуу деп таап, 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Бир аз убакыт өткөн соң Бишкек шаардык соту бул чуулгандуу ишти кайрадан карап, ушул жылдын 9-июлунда 3 миллион 300 миң сом төлөө шарты менен эркиндикке кое берген. Учурда Алмаматовдун кайда экени белгисиз болууда. Поезд ушел. Мында ой кетет да. Үчүн ушинтип атат. Бардыгы бул элдин алдына публикага ойноп туруп, мынанты кармалып атат деп туруп, кайра кой берип туруп, кайра эметип туруп, сүйлөшүп, жең алдына сүйлөшүп туруп эле качырып, акчаны алып коюп аткан бирөө чөнтөгүн толтуруп атат деген ойго келем. Мен андан башка эч нерсени ойлой албайм. Дагы бир жагдай, башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысы Уланбек Чалбаевди былтыр пара алууга шектүү деп кармаганда, далил катары алынган 200 миң доллар тергөө маалында жоголуп калганы маалым болду. Уланбек Чалбаевдин атасы Ахматбек Чалбаев айтылып жаткан акча тергөөчүнүн сейфинен жоголгонун айткан. Ошондой эле тергөөчү депутат Канат Исаевдин күйөө баласы экенин, андыктан Исаев УКМКнын төрагасына кирип, жоголгон акчаны ордуна коюп берели деп сунуш кылгандарынан бери айтып чыккан болчу. Деньги уже получили? Какие там деньги? Деньги уже получили? Какие там деньги? Айкын чын күрөш болгондо премьер-министр биринчи орунда кетиш керек болчу. Анын колундагы министрлер, губернаторлор биз иштей албай атганыбыз коррупционер болуп калыптырбыз деп туруп, жумушту бошотуп коюш керек болчу. Мына канчалаган депутаттар отурат парламент. Алар эмне коррупционерлер эмеспи? Алардын ар биринин бизнеси болгондон кийин булар коркпойт. Вот коррупционерлердин бардыгы азыр уйма болуп туруп, сарайдын уйгундай болуп биригип алганда, ошон үчүн таркай албай отурушат. Бул сыяктуу көрүнүштөр коррупцияга каршы күрөшүү саясатынын жүрүшүнө, сын пикирлердин гана көбөйүшүн шарттап отурат. Эгер чыныгы күрөш болгондо, учурдагы абал такыр башкача болушу керек эле. Башка кит айталычы, Бабановду мойнунан алынган жок да дагы. Ошо мамлекетке каршы үгүт иштерин жүргүзгөн болсо, доказательство же болбосо муну же нары эмес, же бери эмес эле жүрөт азыр тайраңдап. Или андан кийинки
Текебаев менен Чотоновпу ошолор камалды. Аны уруш талаш болуп туруп аны кой берип туруп, бул азыр Текебаев Чотонов экөө брифингтерге катышып, семинарларга катышып, мынабу мамлекеттин эң бир немелиги шайлоо системасына өзүнүн немесин киргизип атат. Ал деген сөз азыр кимиси соттолгон, кимиси оттолгон, кимиси өлгөн, кимиси тирилген, эч кандай немеси жок, бардыгы эле мурдун тыгып сүйлөгөнү сүйлөп атат. Ал эле ушунчалык 25 жыл депутат болсо ага эмне сөз сүйлөй турган эч ким жокпу, же ага тең келе турган эч ким жокпу, же ага закон иштебейби? Мен ошого таң калам да. Демек, күрөш реалдуу түрдө ишке ашырылбай жатканынан катардагы карапайым калк өзгөрүүнү байкай албай турганы белгиленет. 18-жылы коррупционный жол менен 3,5 миллиард сом акча жок кылынса, 19-жылы 6 миллиард сом жок болуп атат. А биз болсо 18 миң мамлекеттик кызматкер болсо бардыгы эле күрөшүп атат. Однако чуть ли 2 эсе коррупционный жол менен акча 6 миллиард акча жок болуп кетип атат. Бул деген эмнени билгизет? Бул деген коррупцияга күрөш болбоду. 18-жылы 3,5-6. Бул деген значит эми 20-жылы 12 болот экен, миллиард кетет экен. Ушинтип кете берсе, күрөш жүрүп атабы? Мен оюмча, бул элге, немени шайлоонун алдындагы элге, публикага, орусча айтканда публика ойноп атат. Элдин алар ойлоп атат, эл ишенет. Элдин алдында биз иштеп атканыбызды көрсөтөбүз деп атат. Жок, андай эмес. Эл кайраңга өтөр, кыжырланып атат. Айнанайын бул күрөшөм эле деп атат. 18-жылы мынанчаны жесе, 19-жылы 6 миллиард жеп коюптур. Булардын эмне кереги бар деген жыйынтыкка келип атабыз да. Чындап келгенде ошондой болуп атат да. Коррупция деген бул бүт эле бар жерде, мисалы үчүн бир эле Кыргызстан эмес, бүт өлкөлөрдө бар. Бирок бүгүнкү күндө ушул багытта биздин күч органдары тарабынан приоритеттүү тартипте иш жүрүп атат. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.